5 жыл 6 жыл болуп калды бул питомниктин уюштурганыбызгача. Мурда бизде ошол бир беш конушта деп питомнигибиз бар эле, ошол жерде эле өстүрүлөт элек. Анан эми баягы питомниктерди чоңойтуш керек болду, көчөттөрдүн түрлөрүн көбөйтүш керек болду. Мурда бир 10-15 түр көчөт өстүрсөк, бүгүнкү күндө 30га жакын көчөттүн түрлөрүн өстүрүп атабыз. Анан ушул жерде баягы биздин токой чарбанын айдоо жери, баягы жакшы айдоо жери жок болгондуктан, буну айыл өкмөттөн алып 3 гектар жерди ушул 6 жылдан бери пайдаланып атабыз. Бул жер 3 гектар жер толугу менен көчөткө толгон. Где-то бир 15 түрдөн ашык көчөттүн түрү бар да. Бул жерде бул Виргин арчасы деп коебуз, можжевельник виргинский деп коет. Бул арча көчөтүнүн уругуну биз күздө терип алабыз да. Күздө терип, аны баягы сырткы кабыгынан ажыратабыз. Колду ажыратып, анан кийин эрте жазда буну ушу жерге жерди даярдап туруп, ушу жерге себебиз. Мына быйылкы 2019-жылкы жазында эгилген уругунан өскөн арча. Биз буну кийинки жылы турат, 2 жыл ушул жерде турат. 3-чү жыл анан биз баягы мектеп бөлүмчөсү деп коебуз, мектеп бөлүмчөсүнө которобуз. Которгондо ошол жерде анан 1 метр, 1,5 метр, 2 метр болгондо ошол жерден аны дагы жылга формовка баягындай кыркып форма берип турабыз да кадагынчы. Анан барып бир 6-7 жылда баягы эгиле турган жерге эксек болот да. Андан сырткары мына туя бул дагы бир аркадан 2 жыл башта эгилген. Буну эми уже ошол токойго тиге берсек болот, алып барыпчы. Бул даяр да, даяр көчөт. Бул жашы быйыл 4 жаш болду булчу. Анан быйылдан кийин буну мектеп бөлүмчөсүнө дагы эгебиз. Андан сырткары биз дагы токой тилкелерине көчөт эле экпестен бир акыркы жылдар баягы уругунан таштап атабыз ал жергечи. 2 ыкма менен көчөтүн дагы алып барып атабыз, анан уругунан дагы таштап атабыз, ограждение кылып, айланасынчы. Булардан сырткары бул жерден бизде 5 конушта дагы базовый чоң питомнигибиз бар. Ал жерде карагайдын түрлөрү өстүрүлөт. Кызыл карагай өстүрүлөт, Тянь-Шань карагай өстүрүлөт, Крым карагай өстүрүлөт, ак кайың, дагы ушул арча, биздин баягы тоо арчасы, ошол полушаровидный деп коебуз, жарым шар түрүндөгү арчасы, Түркстан арчасы, ошолордун түрү ошол баягы биздин тоолуу питомниктерибизде, тоодогу питомниктерибизде өстүрүлөт. Ошол жерден токойго тилкелерин алып барып, ошо планга ылайык жылына тигип өстүрөбүз.